Ассаламу алейкум. Таяммум жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи дейт. Таяммум маселеси бул ошол дарат маселесине байланыштуу. Биз суу жок болгон учурда, же суу аябай алыс болгон учурда, жана сууду колдонгонго ооруп калып, же ооруп күчөйүп кете турган коркунучтар бар болсо, же суу аябай муздак болуп колдонгондо адамды оорутуп кое турган абалдар бар болгон болсо, же суу болсо да аны алганга такыр мүмкүнчүлүк жок, кудукта болгон болсо, ушул учурларда биз суу менен эмес, ушу таяммум кылып намаз окуй берсек болот. Таяммум деген ошол ниетти кылабыз, жакшы бир топуракты табабыз дагы, колубузду бир урабыз, аны мондай каккандан кийин бетибизге шубайбыз, экинчи жолу ургандан кийин колду ачып алабыз, түрүп алабыз чыкканга чейин чогуу. Ошондой кылып оң колду, андан кийин сол колду сүртөбүз. Ушуну менен биз таяммум кылды деп эсептелебиз, дараттуу болобуз. Суу келгенге чейин ошону менен намаз окуй беребиз. Мен көптөн бери бронхит болуп ооруймун. Намазды отуруп окуса болобу? Намаз окуганда сөзсүз жөтөлөм, састабол чачам. Ооба, окуй берсе болот. Отуруп эле намаз окуй берсеңер болот. Атам 7 жылдан бери ооруп, апам экөө бир төшөктө болбойт, талак түшүп калбайбы дейт. Жок, эч кандай талак түшпөйт. Бизде автоматтык түрдө талак деген нерсе жок. Мындайча айтканда, никени кыйгандан кийин ошол эркек талак бермейинче, же ошол шарттары коюлмайынча, же каза болбоюнча эч кандай талак түшпөйт. Мисалы 10 жыл жашабаса, 10 жыл деле талак нике сакталуу деп эсептеле берет.